Саламатсыңарбы 3 класстын окуучулары. Силер менен кыргыз тили сабагын кайрадан Данабекова Назгүл Зиявдыновна өтөт. Анда эмесе бүгүнкү кыргыз тили сабагындан өтө турган темабыз балдар аянтчасында. Бардыгыбыз китеп дептерлерибизди камдап, китебибиздин 148-бетин ачып, менин видео урогума көңүлүңөрдү буруп, көңүл коюп отуруп турабыз балдар. Китептин 148-бетин ачкыла. Бүгүнкү биздин балдар аянтчасында деген теманы өтүүдө кандай максаттарды алдыбызга койдук. Биринчи биз балдар аянтчасында деген текстти окуйбуз. Суроолорго жооп беребиз. Анан өзүңөр сүрөт тартасыңар балдар. Жаңы сөздөр. Бүгүн биздин темада жаңы сөздөр бар. Алар төмөндөгүдөй. Биринчи сүрөтүбүз кум төгүлгөн жер. Кум төгүлгөн жер. Көрдүңөрбү? Кум төгүлгөн жер китебиңерде турат. Биринчи көнүгүүдө 148-бетте. Кум төгүлгөн жер. Экинчи сөзүбүз какым. 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 Үчүнчү сөзүбүз чачып салды. Кумду балдар кандай кылып коюптур балдар? Чачып салды. Азаматсыңар, жаңы сөздөр менен таанышып алдык. Акыркы сөзүбүз чачып салды. Биз силер менен биргеликте 148-беттеги балдар аянтчасында деген текстти окуйбуз. Балдар аянтчасында. Короодо кичинекей балдар үчүн кум төгүлгөн. Күн жылуу болгондо апалар балдары менен ушул жерге келишет. Бөбөктөр кумда ойношот. Какымдарды тигишет. Кичинекей чакалары менен аларды сугарышат. Бир күнү 4-5 жаштагы балдар ойноп жатышкан. Кошуна үйдөгү бала келип, кумдун баарын чачып салды. Анан бирөөнүн оюнчук күрөгүн сындырып да койду. Бөбөктөр ыйлап калышты. Эми балдар, көрдүңөрбү, текстти окудук. Маанисин түшүнгөн болсок, ошол жердеги тексттин аягында 149-бетте суроолор турат. 8 суроо турат. Мен суроолорду берем, өз алдыңарча жооп бересиңер. Короодо эмне төгүлгөн эле балдар? Азаматсыңар, кум төгүлгөн эле. Апалар балдары менен кайда барышат эле? Балдар аянтчасына. Азаматсыңар, бөбөктөр эмне кылышат эле? Азаматсыңар, кум ойношуп, ал жердеги какымдардан эмне кылышат эле балдар? Топу токушат эле. Эмнени тигип сугарышат эле? Какымдардын ар түрдүү топуларды токушат эле, аларды чакалары менен сугарышат эле. Кимдер ыйлап калышты? 4-5 жаштагы балдар. 4-5 жаштагы балдар ыйлап калды. Силердин короодо балдар аянтчасы барбы, балдар? Силердин корооңордо балдар аянтчасы барбы? Эгер ким шаарда жашаган болсо, мына ушундай аянтча атайын балдар үчүн курулган. Силер бөбөктөргө кандай мамиле кыласыңар? Силер чоңоюп калган балдарсыңар. Эми көрөбүз. Биз ушундай чыр бала жөнүндөгү ырды угабыз балдар. Oynamayın dedim.
Мынакей балдар. Көрдүңөрбү? Чыр бала жөнүндөгү ырды. Балдар, ушундай балдарга биз, ушундай чыр балдарга, аянтчада ойноп жаткан, жакшынакай ойноп жаткан балдардын оюн бузган балдар эмне деп коет экенбиз? Биз тентек бала же чыр бала деп коет экенбиз, туурабы? Ушундай тентек балдарга кандай сөздөрдү айтсак болот? 149-беттеги 2-көнүгүнү карайбыз балдар. Тентек балага кандай сөздөрдү айтсак болот дейт. Кичинекей бөбөктөрдү ыйлатпаш керек дешибиз керек экен. Кичинекей балдарды ыйлатпаш керек. Уятың барбы? Күчүлөрдү да сыйлаш керек. Тарбияң жок экен. Сенин өзүңдү ушундай кылса кандай болот? Деген суроолорду коюп, аларды биз бир аз тартипке чакырып тилдеп коет экенбиз. Кыргыз тилинде мына ушундай тартипке чакырган сөздөр бар экен балдар. Эми балдар китебибиздин 149-бетиндеги 3-көнүгүнү аткарабыз. Бул силерге тапшырма болот. Тапшырма 3-беттеги, 149-беттеги 3-көнүгү. 3-көнүгүдө балдар аянтчасы деген сүрөт тартасыңар өзүңөр. Ошол сүрөттү тартып, балдар аянтчасы жөнүндө өзүңөр тарткан сүрөттөр боюнча сүйлөп бересиңер. Анда эмесе балдар, саламатта калгыла, көрүшкөнчө амандыкта тургула.